Так, бүгүнкү биздин тема бул дагы эле сүрөт жасалма интеллект аркылуу сүрөт жасоо. Бүгүн дагы сүрөт бир нече жасалма интеллекттин азыр 10-15 жылдын ичинде бир нече жасалма интеллектти колдонуп сүрөт тартып көрөбүз практикада. Э, Биринчиден вот эң биринчи эле эң реалдуу жана эң реалдуу эмес, эми эң албетте эң жакшы сүрөт тарта турган жасалма интеллект бул Midjourney. Бирок анда вот запрос жазганда аябай көп нерсени билиш керек, запрос жазганда билиш керек, ал запростору узун болуш керек да, еще очень эми жакшы түшүнүктүү болуш керек. Ал эми ушулардын арасынан, вот жасалма интеллекттин арасынан ChatGPT деле жакшы сүрөттөрдү жасай алат. Бунун артыкчылыгы мында узун запрос жазып отурбай эле, мындай кыска запрос жазып берсе, деле ChatGPT жакшы түшүнөт. Экинчи артыкчылыгы биз үчүн бул кыргызчаны дагы түшүнөт, жакшы түшүнөт. Мисалы үчүн Бишкектин Бишкек шаарынын Бишкек шаарында жан жаап жаткан сүрөтүн тартып бер. Ал кооз жана реалдуу болушу деп коелу. Бирок ChatGPT эме лимит бар. Мында бир күндө 2-3 сүрөт жазса, бир күндө 2-3 эле сүрөт жасаганга мүмкүнчүлүк берет да. Анткени бул азыр бекер да. Мен подпискам жок, бекер отурам, ошондуктан мында бекер аккаунттарга лимит бар да. Мына жөнөкөй эле вот промпт запрос жаздым, Бишкек шаарында жан жаап жаткан сүрөтүн тартып бер, ал кооз жана реалдуу болсун дедим. Бул болсо алып туруп бат эле мындай кооз сүрөт тартып берип койду, бирок албетте бул Бишкектеги имараттарга окшобойт. Мисалы үчүн мында Бишкектеги узун жол тыгындарын тартып бер деп дагы бир сүрөт жазайлы. Ошол менен менин бүгүнкү лимитим түгөнөт ChatGPT'ге болгон. Бул сүрөттө эле пробканы аябай реалдуу кылып тарыптыр, прям сүрөттү машиналары аябай реалдуу болуптур. Бирок имараттары желеги биздикине окшош экен, бирок имараттары точно биздикине эмес да. Казакстан менен Кыргызстандын ортосунда бир өлкө экен да. Аль-Фараби көчөсүнө окшош көчөнү тартып бер. Бирок албетте жасалма интеллект Бишкек дегенде прям точь Бишкекке окшоп кылып Бишкекти тартып бербейт. Анткени бул жаңы сүрөттөрдү жасаш керек да. Мисалы үчүн ошондой эле принцип менен бул ChatGPT OpenAI деген компаниянын продукту да ошол менен эле дагы бир продукт бар, бул OpenArt. ChatGPT ушул OpenArt аркылуу сүрөт тартат. Мында мисалы үчүн мындай жөнөкөй запрос тартып койсок, жазып койсок, ал деген бул аркылуу деле жасап берет да. Мисалы үчүн биздин азыркы мондай жазган запрос промпт 1, 2, 3, 4, 5, 6 сөздөн турган промпт. Мондай чоң запрос кылып туруп, бул деген ушул Open Art'ка берет, анан Open Art ошонун негизинде сүрөт жасап берет да. Менде вот Open Art'ка өзүнчө да кирип, өзүнчө деле ушундай сүрөттөрдү жасаса болот, бирок ал кыргызча түшүнбөйт, буга орусча же жок, англисче жазыш керек да. Андан мен дагы лимитим буга уже төнүп калышат. Өткөн сабактарда биз менен мисалы үчүн Бишкектин пробкасы сүрөтү дегенде промпт англисче жазганбыз. Traffic jams снятый с высоты чищу полета деп дрондон тартылган сүрөттөр мультикке окшош туруп, стиль тандап мындай сүрөт жасаганбыз. Кийинки сүрөтүбүз ушул сыяктуу болгон. Жөнүндө Бишкек деп койгонбуз да. Бул деле жөн эле экинчи варианты. Бул эки. Андан сырткары дагы Adobe Firefly деген дагы Adobe'дун
өзүнүн жасалма интеллекти бар, ал деле уже платный. Мисалы үчүн вот мындай запрос менен: кстати, образ города, кипящего жизнью, гиперреалистичных тонах, дороги выполнены из красок, а здания из блоков дейт. Мына ушундай запрос менен мындай сүрөт тартып берди. Менде азыр Adobe'то буга подпискам бар, ошондуктан колдоно алам да. Негизи акысыз колдонуучу болуп койбойт так билбейт экенмин. Бирок мен жөн эле бул жасалма интеллекттин дагы мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүп берейин. Бул англисче, орусча түшүнөт, бирок кыргызча түшүнбөйт. Ошонусу бар. Бул жерде вот жазып атканда, мисалы үчүн стиль тандаса болот. Ошол үчүн сыяктуу стиль тандап, дагы бир нече сүрөттүн түрлөрүн жасап көрөлү. Жаңы элеки запрос менен, ушул эле запрос менен жанагы сүрөттүн негизинде уже башка сүрөттөрдү жаза берди. Мисалы үчүн мындай сыяктуу бир стилде, анан кийин биякта композицияны дагы тандаса болот экен. Мындан сырткары дагы мага жага турган такыр эле мультфильм сыяктуу стилине заттар да. Вот бул дагы ушул эле запрос менен ChatGPT'ни байкап көрөлү да, жазайлы кандай жасайт. Тоже жаман эмес албетте. Бул сүрөттөрдү соц тармактарга чыгарып, жарыялап, музыка кошуп, кааласаңар жөн эле подпись менен жазып, ошентип чыгарып, жарыялап контент жасасаңар болот. Бул албетте силердин эмне каалайсыңар, ошого көз каранды болот. Мындан сырткары дагы бир жакшы жасалма интеллекттин бири бул Microsoft'тун Copilot'у. Анда деле бир аз лимит бар. Бирок ал деле мындай ChatGPT сыяктуу кыска запросторду жазып койсоңор, ал эле уже баарын калган кошумчалап бул сыяктуу жасап берет. Дагы менде суроо барбы? Балким кимде суроо болсо суроо берсеңер болот. Болбосо принципе ушу менен жыйынтыктай берсек болот. Саламатсызбы? Менин атым Айзада, анан кийин көбүнчө Королева тракторов деп таанышат да. Анан кийин мен ошол самат брендирование боюнча эме кайсы программа менен иштесем болот ошо тракторлор боюнча? Силер эмне жасашыңар керек? Мен өзүм трактор айдайм, трактор сатам. Айыл чарба жаатында да. Анан сиз соц тармакка эмне жасайм дедиңиз эле? Кандай контент? Видео же сүрөтпү же? Мотивационный деп ойлогом. Көбүрөөк мотивация бергенге жаштарга, айымдарга, мырзаларга, аял киши болуп трактор айдап иштеп көп жетишкендиктерге жеткенди көрсөтүп берейин дегем. Эми сиздин учуруңузда бул бир аз башкача экен, анткени сизде уже өзүңүздүн продуктуңуз бар да, вот трактор деп атпайсызбы? Аны сиз менимче көбү мындай кылышат да, мындай тракторду вот просто болгон түрүндө кандай болсо ошондой кылып ссылка тартып же видео тартып, анан ар кандай рекламалар жасап ушундай кылып чыгарышат да. Анан бул жерде жасалма интеллекттин мындай сүрөт, видео сыяктуу жасаган жасалма интеллекттин жардамы анча тийбейт го деп ойлойм. Бирок сиз
Мисалы үчүн мобилография курсундагы видео жасаганды үйрөнүп, анан кийин өзүңүздүн продукттуну жарнамалаш үчүн видео жасап, ТикТокко чыгарсаңыз, менимче көбүрөөк киши көрөт болуш керек дейм да. Мисалы үчүн мындай сыяктуу неме бар, искусственный интеллект, бул деген тексттен закадровый голос кылып берет да, мисалы үчүн сиздин өзүңүздүн үнүңүз же болбосо мисалы үчүн видеону озвучка кыла албайм десеңиз, бул ошону кылганга жардам берет. Мисалы үчүн бул жерден бир мындай сыяктуу бир жөн эле жаңылыкты текстти алып коюп көрөлү. Бул деле акысыз жазса болот. Мисалы үчүн жөн эле бул жерге текстти коесуз. Илгиз Шамырзаев в 2021 году победил в конкурсе города Оша «Учитель указы». Бул аудио болуп атабы? жаңы эле угулуп токтоп калды. Мисалы үчүн ошол закадровый үн менен видео Илгиз жасайм десеңиз, Шамырзаев мындай сыяктуу искусственный интеллекттерди колдонсоңуз в болот. 2021 году победил в конкурсе города Оша «Учитель года». По условиям конкурса победитель должен был получить квартиру. Однако на сегодня Шамырзаев так и не получил свой приз. Об этом сообщает радио «Азаттык». Ушул сыяктуу жасалма интеллектти колдонуп видео жасап көрсөңүз болот. Ушундай Кайсы сыяктуу видео. программа менен жасайбыз ошондо видеону, озвучканы? Жасалма интеллект Eleven Labs IO. Eleven Labs, ага, Ай. рахмат, ыраазычылык. Дагы кимде суроо бар? Болсо жооп берейин, болбосо анда ушун менен жыйынтыктайлы. Макулан эч кимде суроо жок болсо, анда мобилография курсунан ушул эле биздин группада кийинки жумада дагы бир жолу жасалма интеллектке байланыштуу дагы бир тренинг болот. Ал тренингде уже видеого тиешелүү болот тема. Кийинки сабакка чейин анда көрүшкөнчө.